Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу абдан перспективдүү багыт. Аны курууга июнь айында Пекин шаарында макулдашууга кол коюлду. Бишкекте Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол ишканасын ачууга жетиштик. Офиси бизде ачылды. Кыргыз тараптан 14 миллион долларды устаттык капиталына бөлүп бердик. Бул каттам Кытайдан Европага кетчү эң кыска каттам. Узундугу болгону 5470 километр болот. Салыштырып көрсөңүздөр болот. Мисалы бүгүнкү кетип аткан жол боюнча Кытай, Монголия, Россия, Европа багыты 8650 километр. Ал эми Кытай, Казакстан, Түркменистан, Иран, Туркия аркылуу Европага баруу 10170 километр. Балыкчы Кочкор Каракече темир жолунун 35 километри курулуп бүттү. Кочкорго жетерине 28 километр калды. Андан ары Каракечеге чейин параллелдүү долбоорлоо аркылуу куруу иштери уланып кете берет. Бул макмалга барып, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолуна кошулат. Биз дүйнөлүк рынок айрым кошуналарга көз карандысыз чыгабыз. Ошондой эле биз айрым кошуналардын чек араны жаап өткөрбөй коюу проблемасын чечүү үчүн альтернативдик каттамдарды таап жатабыз. Түштүк транспорт коридору аркылуу Кыргызстан, Өзбекстан, Түркменистан, Каспий деңизи менен Азербайжан, Россия, Туркия жана Европа багытына чыгуу боюнча иштер жүрүүдө. Пакистан, Кытай, Кыргызстан багыты боюнча биринчи жүк ташуучу пилоттук автожүрүш Кыргызстанга Перс булуңунун портторуна товарларды экспорттоо, импорттоо үчүн чыгуу камсыздала баштады.